көргөндө эне кеңин жан чыгат. Атаңдын көрүнү коргоган чаңды караса. Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга Башканы коюп Манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарышын тартуулайбыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу менен сиздерди тааныштыра кетейин. Белгилүү коомдук ишмер, мурдагы мамлекеттик катчы, жазуучу, публицист Дастан Исламович Саргулов агай келип отурат. Куш келипсиз агай. Мына агай жакында эле ушу сентябрдын 9-унда бул республикабыз эгемендүүлүгү алгандан бери болуп көрбөгөндөй бир чоң окуя болду десек болот. Себеби азыркы учурдагы президенттин жарлыгы менен комуз күнү деп белгиленди. Бул өзү негизи комуз кыргыз баласынын атам замандан бери келе жаткан бир индекстеринин бири да, улуттук өзгөчөлүктү белгилей турган индекстеринин бири катары карасак болот. Ал эми ошондой эле быйыл жайында сиз ушу комуздун 3000 жылдык бир мааракесин өткөздүңүз эле да, конференция кылып, улуттук консерваториянын баягы залында өткөздүңүз эле. Анан эми ушул комуз боюнча бир сүйлөшөлү деп сизди студиябызга чакырып отурабыз. Өзү кыргыздын дагы мурдагы мурунураак десек болот 5 март күнү кыргыздын ак калпагынын күнү деп белгиленген эле. Бул дагы чоң майрам деп ойлойм. Анан ошондой эле 4 декабрь 2013 жылдан бери баягы ЮНЕСКОдан Манас үчүлтиги, Манас Семетей Сейтек үчүлтиги кабыл алынган күндү Манас күнү деп белгиленип келатат. Бул дагы бир чоң биздин бүгүнкү замандаштарыбыз үчүн чоң бир баягы сабак болорлук, эсте каларлык, же болбосо чоң майрам десек болот да. Эми комуз боюнча жана комуздун 3000 жылдыгы деп өткөзбөдүңүзбү? Ушундан баштайлы агай. Бул комуздун 3000 жылдыгына кандайча ошол 3000 жылдык деп далил келтирдиңиз? Балким андан да нарыдыр, же андан беридир. Бирок ушул комуз боюнча сиз көп изилдөөлөр жүргүзүп келесиз. Өзүңүз дагы комузчусуз. Сиздин дагы аткарууңуздагы бир топ күйлөр улуттук баягы телерадио компаниянын алтын корунда жазылганын билебиз. Анан ушул айтып көрсөңүз, комуз боюнча айтсаңыз. Демекке туура белгиледиңиз. Комуз дүйнө жүзүндө жалаң гана кыргыздарга таандык аспап. Мунун мааниси терең. Бөлөк аспаптар ар кайсы элдерде, улуттарда жүрөт, бирок комуз жалаң гана кыргызда бар. Көп жыл тарыхты изилдеп, тарыхты казып, 6000 жыл тарых талашсыз далилденгенден кийин мен ойлодум, кантип эле ушу комуз жөнүндө маалымат болбосун тарыхта деп ушул маселени өзүмчө максат кылып, анан комуз жөнүндө маалыматты издей баштадым. Бул абдан узун сөз, мен кыскартайын, себеби бизде чектелүү убакыт. Ошон үчүн муногу китептен баштайм. Бул окуу китеп жогорку окуу жайларга багытталган тарых жөнүндө 95-жылы чыккан китеп. Бул китепти жазган авторлор кимдер? Берде жазылат Плоских, Макрынин, Воропаева, Асанканов, Жунусалиев, Койчуев жана башкалар. 95-жылы, демек бул 15 жыл мурда чыккан китеп да, жогорку окуу жайлар. Ушу китептин 38-бетинде мен которбой, бул орус тилинде жазылган экен, которбой кыскартып окуп берейин. В ущелье Шамши, южнее Токмака, найдено погребение знатной женщины. На лице его золотая маска, глаза, на которые выполнены из янтаря, на шее ожерелье из гранатов в золотой оправе, в ушах золотые серьги, на пальцах перстни с ярко-красными гранатами. Рядом с женщиной лежали золотая кружка, комуз, окованный серебром, красиво украшенная самоцветами, конская сбруя и бронзовый казан. Демек, муногу бул илимий китеп.
жогорку окуу жайдын студенттерине багытталган. Бу жерде расмий түрдө комуз мүрзөдө табылганы айтылып турат. Ал мүрзө кайсыл кылымга таандык экен? Бул сак дооруна биздин доордон 2 кылым, 3 кылым мурдагы мезгилге таандык деп булар айтып атышат. Анда азыркы биздин доордогу 2000 жылды кошкондо 5000 жылга жетип калат. 2300 жыл. Мына азыркы биздин 2000 жыл, анан 3 кылым биздин доордон мурда. 3 кылым, 3 кылым. Ошондо 2300 жыл мурдагы мезгилге таандык деп атат. Муну четке коюп коеюн. Мындан кийин издеп отуруп, Анвар Байтур белгилүү илимпоз, тарыхчы, бул кишини тааныштыруунун кажети жок. Тарыхтан кабар алгандардын баары жакшы билет. Бул кишинин эмгеги Кыргыз тарыхы деп 2003 жылы басмадан чыккан. Ким чыгарган бул китепти? Албетте Анвар Байтур жазган китеп көлөмдүү, өзүңүздө бар, араб араби менен. Ошондон кыскартылып чыгарылган 2003 жылы. Кимдер чыгарган? Бу жерде Какеев, Асанканов, Жунушалиев, Андашев, Плоский жана башкалар деп атат. Мына ушул жерде 148 бетте минтип жазып атат Анвар Байтур. Комуз коомдук турмушта өтө чоң маңызга ээ болгон. Бул музыканы эр, аял, кыз, жигит жана ар кандай жаштагы адамдардын баардыгы күүгө келтиришкен дейт. Калың элге тараган деген жазып атат. Ошондуктан комуз адегенде комоз деген сөз деп аталган дейт. Коомдун оозу деген сөз да. Баары чертет, баары билет, тилин түшүнөт деген мааниде. Анан минтип улап атат бул киши. Тарыхый материалдарга караганда комуз музыкасы жаңы эрадан мурун биринчи кылымдарда кеңири таркаганы маалым. Жаңы эрадан мурун 33 жылы хан империясынын падышасы хан Юэлди ордо кенезектеринин бири болгон Ван Хапчун деген кызды уннулардын теңир кутуна падышасына узаткан. Бир канча жылдан кийин Ван Хапчун империянын борбору Чаң Айт шаарына кайтканда бир аспапты ала келген. Конок ашында отурган бир аалым Ван Хапчундан бул аспаптын аты эмне деп сураган. Ван Хапчун бул комуз деп жооп берген деп жазып жүрөт. Бул Кытайдын тарыхый булактарынан алынган маалымат. Берде минтип жазып атат. Бир канча тарыхый маалыматтарда Энесай кыргыздарынын байыркы комуз карагайдан жасалган, ичке саптуу, сүйрү баштуу, кайкы моюндуу, 3 кылдуу, чарчы, мончок таккан аспап болгон деп мындай атат. Анвар Байтур кошумчалап атпайбы? Жапониянын атактуу музыка маманы Аясы Кенту Лин Чансан деген адамдын жазгандарына караганда, Жунгонун Тан империясы тушунда Жапония ортосундагы тыгыз маданий байланыштардын болгондугу менен кыргыз комузу ханзу музыкалары менен бирге Жапонияга барган деп жазып атат. Жапонияга жеткен деп атат. Жапондуктар бул музыкага өтө көңүл буруп, кыргыз комузунун негизинде Киото деген бир музыка аспабын ойлоп чыгарган. Киото деген сөз ошол кылдуу музыка деп түшүнүшүлөт деп жазып атат. Киото деп жазып атат. Буларда самисен деген аспабы 3 кылдуу, беренеси жок. Бирок сөөк менен чертет. Бул мына Анвар Байтур. Бул илимий эмгек. Бул божомол эмес, бул талашсыз. Мындан кийин маалыматты Кытайда чыккан Түптүү эл деген китепте мен таптым бу жерде. Бул китеп Амантур Абдрасул уулуна таандык, өзүңөр барып алып келдиңер. Ушул маалымат бу жерде бар. Бираз мындай бөлөкчө дегеним комуздун Кытай тамгасы менен жазылганын келтирилген да. Бу жерде шек эч кандай жок. Шек саноо жок. Бул ошо Кытай баягы булагынан алып туруп, ошондо кандай жазылганын жазган кошо. Ханзу тарыхый даректеринен алынган маалымат деп жазып атат. Мына жагы эле жана жыл санактан мурдагы 33 жылы
жана Ван Жабжун деген кызды хуннулардын теңир кутуна күйөөгө берет, ал төркүлөп келет деген баарын кайталанып жазат, бирок бул жерде мынтип жазып атат. Комуз аспабы хан сулаласынан мурда эле кыргыздардан хуннуларга тараган, ал эми Таң сулаласы, Кытай империясы, Таң сулаласы доорунда жазылган жаңы тааннаама кыргыздар санжырасы мына Кытай иероглиф менен бу жерде көрсөтүлгөн. Эч ким күмөн санабасын деп. Аттуу китепте кыргыздардын доолбас, чоор, баңдуулу, зыңгырама, шыңгырак деген музыкалык аспаптары бар экени, ошондой эле таң доорунда кыргыздар комуз аттуу аспапты тартуу катары таң ордосуна белекке бергени айтылат. Кийин таң ордосу комузду улут таңдын музыкалык аспабы катары Жапонияга тартуулаганы тууралуу баян бар. Жапониялык Лин Чансан мырзанын Чыгыш Азия аспаптарын иликтөө деген эмгегинде азыркы жапондордун тилиндеги музыкалык аспапты туюнчу куто деген сөз Таң сулаласында Жапонияга берилген комуз деген сөз экени, комуздун жапониялык улуттук музыкасынын ана башы экени айтылат дейт. Бу жерде мына толуктаптыр. Бул дагы талашсыз илимий булактардан алынган маалымат. Четке коелук. Төлөкан уулу аксакал муну белгилеп кетти, жазганы бул араб арби менен чыкты, кириллицага оодарылды. Ушул жерде өтө кызык маалымат 31-бетте Алаш Баатыр баяны. Айтуучу Бактыбай Чеченден жазылган экен. Алаш жаңы эрадан мурун 460-жылдары туулуп 377-жылы өткөн адам деп так доорун айтып атат бу жерде. Бул 5-кылым, биздин доордон мурда 5-кылым 2500 жыл мурда болгон окуя. Мына ошол жерде баяндаганда агичи минтип жазып атпайбы? Ошол өткөн заманда жоргосу жолду бербеген, бул алаштын элине жоо беттешип келбеген, бейкүт жаткан кезинде шерине берип кунаан чаап, кыз келин салып селкинче комузчу чертип, комузун ырчылар ырдап, ырларын малчысы жойлоп, кырларын оюн күлкү тамаша, ошондо кыргыз жыргадың деп жазып атат. Демек 5-кылым биздин доордон мурда комуз чертилгенин баяндалып турат. Бул талашсыз маалымат. Эми бул сөз түрүндө ал эми комуздун өзүнүн сүрөтүн таптык. Мына бул китеп, бул ошо китептин көчүрмөсү. 1948-жылы чыккан. Муну Эрмитаж чыгарган. Эмнеге чыгарган? Себеби согуш жылына карабай, кыйынчылыктын баарына кайыл болуп, согуш жылдары Алтайдагы 2-Пазырык дөбө мүрзөсүн археологдор казган. 2 жыл казып, муз тоңуп калган, абдан кыйынчылык менен музду ээритип отуруп, табылган буюмдардын баарынын мүнөздөмө, сыпаттамасы берилген мына жерде. Бу жерде калпак жөнүндө, көкөр жөнүндө, куржун жөнүндө, ала кийиш жөнүндө, шырдак сүрөттөрү баары турат. Бирок бизди бүгүн кызыктырган комуздун сүрөтү келтирилген бул китепте. Анын мүнөздөмөсү берилген. Комуздун калдыгын муздун ичинен алып чыгышкан да. Ошол эл башчынын сүйөгүнүн жанында көп буюмдар коюлган экен. Жана айтпадымбы, көкөр сүрөттөрү бар. Көкөр, куржун, ала кийиш, шырдак, калпак баш кийим. Бирок мына 26 таблица деп мына комуздун сүрөтү мойну сынган экен. Мына оюлган, карагайдан оюлган. Мойну сынып калыптыр. Кылгыякка да окшош кетет экен, бирок сүйрү, кылгыяк кыскараак да, чарасы бул сүйрү болуп турбайбы, мойну узун болуп турат. Чарасы кеңири. Анан тээрде кайышка кылдар байланган, үзүлгөн. Ошолор менен жана кылдуу аспап деп атпайбы бу жерде. Албетте археологдор комуз менен тааныш эмес, алар жазыптыр. Казактын домбурасын элестетет дептир. Бирок казактын домбурасында беренелери бар да. Бу жерде беренелери жок. Карагай коюлган, мойну узун аспапты табылганын мына мен айттым. Бул тарыхчылар биздин доордон 5-кылым, 6-кылым мурда, демек 2500-2600 жыл мурда
ошо сүйөктүн жанына коюлган. Эми сүрөтүн көрдүк, мүнөздөмөсүн окудук. Бу жерде кеңири убакыт талап кылат, мен аны токтотуп эле коеюн. Ушул аспап 2600 жыл мурда эл башкарган адамдын сүйөгүнө коюлса, демек жаралган доору бир 3 кылым, 4 кылым мурда болгондур, бери дегенде. Мүмкүн дөбө мүзөлөрдүн калгандарын казып атышат да, мурда казган, көңүл бурбай койгондур. Мүмкүн ошол табылгаларга дагы кайрылсак, комузду да табышыбыз ыктымал. Демек биз муну менен комуздун 3000 жылдык бери дегенде анык болуп турганы, а эгерде мүмкүн нары жагы 1000 жыл мурда табылышы мүмкүн, ыктымал деп айтсак болот. Бирок 3000 жыл талашсыз. Эми мурда жылы Германия мамлекетинин илимпоздору ошол пазырык дөбө мүзөдөгү коюлган сүйөктүн ДНКсын аныкташты. Аныктап жарыялашты. Ал R1A1 SNP Z293 болуп атат. Бул ДНК бүгүн жалаң гана кыргыздарга таандык. Атүгүл казак боордош туугандарга да таандык эмес. Бул жалаң кыргыздардын гана ДНКсы экени талашсыз илимий далилденген маалымат деп айтсак болот да. Демек бу жагынан дагы ошо дөбө мүрзө кыргыздарга таандык, жанагы Шырдак, Куржун, Ак Калпак жагынан да бирок комузду көрүп турбайбызбы? Ушул кыска маалыматтар мен чечмелеп убакытты албай эле коеюн. Талашсыз комуздун бери дегенде 3000 жылы анык болуп турат. Демек ушу негизи биздин элибиздеги бир кутубуздун бири катары болгон эсептелген комуздун бери жактагы эле тарыхы бир 3000 жылга барат экен. Бул далилдүү болуп атат. Эч ким муну жокко чыгара албайт, эч ким талаша албайт. Мына быйыл ушул президенттин жарлыгы менен 9-сентябрь комуз күнү деп жарыяланып отурбайбы? Бул дагы биздин коомчулукта баягы мындай үстүрттөн гана белгиленип калгандай туюм калтырып калды. Албетте мунун улуттук филармонияда жыйын болду, бирок жалпы жамы журтка жетпей калгандай сезим калтырып атат. Ушул боюнча эмне иш кылышыбыз керек деп ойлойсуз? Жакшы суроо. Шашылыш болуп калгандай болду да, себеби жарлык чыккандан кийин 2 айдан кийин эле 9-сентябрь болду да. Бул жалпы элдик, мамлекеттик иш-чара албетте көп убакытты талап кылат. Эгерде тарыхка кайрылсак, мына биз бала кездеги доорду эле мына кечээкү мезгил кыргыз элинде комуз кеңири тараган аспап. Муну Анвар Байтур жазып атпайбы? Биз эмнени көрүп калдык? Ар бир үйдө комуз илинип турчу. Ар бир үйдө болбосо дагы экинчи үйдө ошо комузду шыңгыратып, кыңгыратып, бир чала була кайрыса дагы күү чертип же болбосо обондорду коштогону бул катардагы көрүнүш эле да. Түбү эмнеде мунун? Ата бабаларыбызда терең ишеним болгон. Комуз кармаган, комуз уккан адамдын өмүрү узун, жаны бекем болот деген ишеним күчтүү болгон. Ошон үчүн ар бир үйгө чертпесе да комузду илип койгон, жана үй комуз деген комуздун түрү, үй комуз деген. Анан биз тарыхка кайрылсак, белгилүү комузчулар, атактуу, даңктуу комузчулар көбү 80ден ашып дүйнөдөн өткөн. Кемди айтсак болот. Эми Карамолда Аксакал ал тиги өтүнөн алды туура эмес дарылап ошол жерден жарылып кетип өтүп кетти да. А болбосо калган аксакалдарды, комузчуларды алсак, булардын өмүрү узун болгон. Эми мунун түбү, негиздүү себеби мындай да, азыр дагы ар кандай илим менен айтканда стресс же болбосо депрессия деп атпайбы? Мына маалымат боюнча Россияда 25 миллион адам такай депрессия дейт. Америкада 50 миллиондон ашык адам такай депрессияда болот. Биз деле азыр көрүп атабыз да. Турмуштун айынан депрессияга учурап, ар кандай дарылануунун үстүндө жүргөндөр аз эмес да. Муну түшүнүктүү. Кыргыздар минтип түшүнгөн. Жан дүйнөнүн тең салмактуулугун жоготкондо, ошондо
депрессия орус тили менен айтканда же болбосо кыргыз тили менен айтканда мына жаным жай албай турат, жай таппай турат дейт. жай таппай турат, жаным тынчыбай турат, жаным жанчылып турат, жаным ооруп турат деген сөздөрдү угабыз да. Ооба. Мына ошол абалдар жанагы нерв психика жагынан жан дүйнө тең салмактуулуктан чыгып кетип, ар кандай шарттарга байланыштуу чочугандан, корккондон же болбосо бир немеге кеселге учурагандан же кырсыкка учурагандан, аттан кулагандан же кечүү убагында суу менен агып барып аман калгандар же аңчылык кылып туруп жапары жырткыч жаныбарлар кол салгандан ар кандай себеп менен көп депрессияга, стресске учураган абалдар болгон. Эми ошондон кантип кыргыз чыккан? Жанагы тең салмактуулукту жоготуп койгон, тең салмактуулуктан чыгып кеткен жан дүйнөнү кайта калыбына комуз, музыка дүйнө же болбосо окутуп, же жүрөгү түшүп калыпты, жүрөгүн көтөрүш керек. Анан ушул жерде дагы бир нерсе бар да. Жанагы ар бир үйдө комуз турганда ошол балага тиштетип комуздун башын анан чертип атпайбы? Ошондо да баланын жан дүйнөсүнө бир кандайдыр бир ыргактар, ошол үндүн ыргак аркылуу бир мындай таасир берсе керек. Анан дагы бир нерсени мен мурдагы энелерден, чоң энемден уккан жайым бар. Баягы илгерки заманда жоокерчилик заман болгондо, баягы жылкы тийгенде же болбосо душман келгенде келтек менен башка чапкан. Башка чапканда сотрясение алган. Анан ошол сотрясениядан кетириш үчүн дагы комуздун башын тиштетип черткен экен. Же болбосо ооз комузду тиштеп туруп черткенде баягы микровибрациялар болуп, анан мээнин чайкалуусу ордуна келген экен да. Таза жок болгондо электи тиштетип туруп анан электи чыбык менен чапкан экен да. Мындай да, азыр илим ушунун сырын четин өздөштүрө баштады, сырын ача баштады. Көрсө, комуз аспаптын добушунун жыштыгы, күүлөр болобу, обондор болобу, табияттын добуштарынын жыштыгы менен төп келет экен да. Табияттын добушу бул эмне? Бул шаркырап агып аткан суу. Мына адам баласы шаркырап аккан суунун боюнда кечки отура берет, тажабайт. Тажабайт. Отурат, рахаттанып отурат. Жан дүйнө тең салмактуулукка келет экен. Же болбосо жамгыр жааганда кандай добуш болот? Же болбосо шамал болобу? Же болбосо дагы мына чымчыктар сайраганы, куштардын, анан кийин мына жайлоодо жайында канча добуш бар, чебирткелердин, жандуунун баары, жылкынын кишенегени, уйдун мөөрөгөнү, койдун маараганы баардыгы. Табияттын өзүнүн добуштарынын жыштыгы кайсы бир чектелген өлчөмдө мына комуздун добушунун жыштыгы төп келет экен да. Көрбөйсүзбү? Мына комуз менен анча мынча сакайып кеткен балдар же болбосо оорулуу адамдарга жардам берди деп угуп да калабыз, окуп да жатабыз тарыхта. Бүгүнкү күндө ушул комуз менен дарыладым деген дагы түштүктөн бир Темирбек деген жигит жүрөт. Ушу дарылап жүрөм депчи. Эмне үчүн? Себеби нерв система же болбосо кыргыздар айткандай жан дүйнө абалы тең салмактуулуктан же бияка же тияка чыгып кеткенде жин оору деп койгон. Жин оорунун түрлөрү көп албетте. Айыкканы бар, айыкпаганы бар, жаңы эле ушуга учурап калганы бар. Жанагы жеңил депрессия деп коет экен доктурлар азыр. Же оор депрессия, создугуп кеткен депрессия, стресстин азабынан чыгып атат да ушунун баары. Демек биздин ата бабаларыбыз муну жөн эле урунбай, мунун сырын билгендер да болгон. Ошон үчүн комуз күүлөрү менен ал убакта мына азыр стресс болгондо айрымдары ичет, айрымдары чылым чегет, кээ бирлери наша, наркотик деген жанагы жаман нерселерге, баңги заттарга. Кыргыздар тоонун шартында ичкиликке жол берген эмес. Тамеки тартуу мүмкүн эмес эле, кислород жок да, гипоксия, тоонун бийиктигинде дем алганың кыйын, өйдө ылдый жүрөсүң. Демек,
чылым чекпесе, арак ичпесе, анан жеңил алкоголь бул бозо менен кымыз жетиштүү, дененин муктаждыгын камсыз кылган жетиштүү. Бирок муногу табияттын өзүнүн таасирине баалап, билип, билбей ошол жан дүйнөнүн жыштыгы менен тең салмактуулугун ушу муногу музыка дүйнөнүн жыштыгы менен, табияттын добушу менен, мисалы айтып атпайбы, ооруп калсаң да суу бойлоп баскын, шаркыратмага баргын деп атат. Демек, анын да добушу бар да. Муну бабаларыбыз турмуш тажрыйбасынан алган окшойт деп мен божомолдойм. Мен бир 84 жаштагы комузчу аксакал менен сүйлөштүм да. Анан ал киши айтат, жанагы бүгүнкү күндө чертилбей калды жиндигүү деген. Ошону билем дейт. 53-жылы армиядан келаткан дейт. Анан бир жигит жабышты дейт, ушул күнү чертип бер деп. Анан поезддин ичинде келатабыз дейт. Мен чертип атам дейт, ал бийлеп атат дейт. Баягы бийлеп, анан кийин мен комузду баягы чертип турган көмкөрөсүнөн жаткызып койдум дейт. Ал ошо көмкөрөсүнөн кулап жатты дейт. Анан Фрунзе ал убакта Фрунзеге келдик дейт. Поезддан түшүп, эметкенден артыман калбайт дейт. Эми жандырмагын черт, болбосо өлүп калам деп. Анан кийин жандырмагын чертип бердим дейт да. Ушундай комуз менен дагы адамга ушунчалык таасир берип, жанагы адамды шалкылдатып, бийлетип. Бизде жанагы 24-жылы баягы жазылган Каркырадагы бир балчылардын тоюнда жазылган бий бар го. Ошондо комуз менен черткенде ошол өзү эле ошол ыргак менен бийлегени. Ушул нерселердин бардыгы чынында биздин ушул комуздун касиети, комуздун адамдарга болгон таасири, адамдын аң сезимине, жан дүйнөсүнө болгон таасир экендигин далилдейт экен да. Эми биз ошого жаңы көз караш менен ошол жоголуп бараткан улуу мурасты кайта баалап, мына жөн жеринен быйыл комуз күнү деп чыккан жок болуш керек, президенттин жарлыгы. Бул элибизге керек. Баарыбызга керек, балдарга керек деген мааниде. Албетте, сиз туура айттыңыз, быйыл чукулураак болуп калды, жарлыктан 2 айдан кийин эле белгиленди. Эмки жылга даярдык иретинде биз жана Ыбырай Тумановдун алтын комуз төш белгисин баштабадыкпы. Деле ушундай көп иш-чаралардын бири болот деген үмүттөбүз. Себеби Россиянын окумуштуулары 2 жыл мурун бир илимий ачылыш жасашты. ДНК, адамдын ДНКсы. Ошонун түзүлүшүн, структурасын музыканын добушу менен чектелген бир жыштыкта өзгөртсө болот экен деди да алар. ДНКнын бул өтө чоң ачылыш. Музыканын таасири менен ДНКнын өзгөртүп, адамдын ден соолугун, адамдын кыялын, мүнөзүн өзгөртсө болот деген ачылышты жасап атат Россия. Ошон үчүн биздин ата-бабаларыбыз деги эле музыка дүйнөсүнө көп көңүл бурган. Себеби ал убакта базар экономика жок, ал убакта бийлик мансап жок. Ошон үчүн адамдардын жан дүйнөсү рухий нарк менен жашаган да. Мына өлүк дүйнөнү баалуу дебей, рухий нарк менен жашап, рухий баалуулуктарды ыйык тутуп, мына комуздун касиетин ушул жерден бааласак болот. Албетте, биз комуз күүлөрүнүн бир тобун жоготуп койдук. Жазылбай калды. Союз убагында эски замандын Байман Абдоорудан калган чыгармалар деп өгөйлөнүп келди да. Түгүл музыка аспабын одна палка 3 струна деп кемсинтип басынтып келди да. Бул эми фольклор, эми кээде бирдеке концертке кошуп койгулачы деп. Бирок Шостакович деген чоң композитор. Ошо киши Кыргызстанга келип, Чолпон Атага барып, машиненин үстүнө пианинону коюп, калың элге өзүнүн симфонияларын ойноп, Ыбырай Туманов аксакал а кишиден кийин чыгып, ошол эле машиненин үстүнө отуруп, 1-2 кара күүлөрдөн черткенде, өзүнүн күүлөрүн дагы черткен экен. Ошондо Шостакович айтыптыр да, бул чоң симфония. Ар бир күү бул керемет симфония. Муну эгерде аранжировка кылып, ар кандай аспаптарга чачыратып тигинтип минсе, бул чоң симфониядан кем эмес деген баа берген экен. Музыка дүйнөсүн тереңинен түшүнгөн адам да. Анан мисалы муну комуз күүлөрдү Виноградовдун жазгандары бар, илдөөчүлөр. Таң калып атпайбы? Азыр дагы сырлар ачып атат.
Мына нота 1-8, 1-16 деп бөлүнүп атпайбы? А көрсө, кээ бир кыргыздын күүлөрүндө андан да бөлөк ноталар бар экен да. Нота жазууда урунбаган белгилер бар экен. Өзү негизи агай мынакей сиз баягы кыргыз алтын иштеп турганда комуз күүлөрү боюнча бир 4 жылда санак сынак жүргүзүп жүрбөдүңүзбү? Анан тарыхта мурда болгонбу десе, баягы Арстанбек Буйлаш уулу дагы чоң комузчу болгон экен. Ал 500 чертиш экен. Абдан. Анан ошол киши дагы өзү баягы сельсовет айыл өкмөт болуп жүрүп, азыркы сөз менен айтканда. Анан жылкы фермада болуп иштеген. Жылкы ферма болуп иштеп жүрүп, бирок ошол комузчулардын мындай сынактарын өткөзгөн экен да. Анан бүгүнкү күндө мына жакында эле баягы айтыш болуп атат. Анан комуз боюнча дагы бир иш-чаралар өтүп жүрөт. Биздин комузду баягы жайылтууда, окуу жайларында да комуз үйрөтүшөт. Ушундай нерселер, кружоктор комуз боюнча бар. Анан ошол окуучулардын черткен комуздары кандай комуз болуш керек? Ушу комуздун түрлөрү боюнча айтсаңыз, как адис катары. Эми мындай, Союз убагында комуз аспаптарга көңүл бурулбай, себеби бул өнөргө жалпы өгөйлөнгөн мамиле кылгандан кийин мындай нары тур, эми бул фольклор, эми бул жок болот. Биз мына бияка скрипка, анан операга өтөбүз, симфонияга деген саясат жүрүп калды да. Бул кыргыз улутунун рухий казынасын бара-бара жок кылуу саясаты экен кийин мен ушундай деп түшүндүм. Ошон үчүн комуз аспабы дагы көңүл бурулбай, ар кандай жыгачтан тушкелди жасап, сапаты төмөн түшүп кеткен. Карагайдан жасалган, Карагайдан, фанерадан, ар кайсы колуна кайсы жыгач тийсе. Биз комуз усталардын республика боюнча кароо сынагын өткөрдүк. 2005-жылы өткөрдүк. Кароо сынакка бир 200дөй комуз келди. Түштүк түндүктөн усталардын баарыны. Анан биз билбейбиз, бир адам өзү калем менен комузга номерин жазып, анан калыстар тобу Раматлык Болуш Мадазимов, Мукул Абылов, комузчулар, анан дагы азыркы комузчулардан Самара Токтокунова ошо топтун ичинде. Анан тандабадыкпы? Ошондо биринчи байгени Орозабай Кенчинбаев чапкан комуз алды. Экинчи байгени дагы ушундай Сураган деген комуз уста бар. Белки Намазбек да комуз чабат. Ошондо белгилүү болду кандай комуз чен өлчөмү болуш керек, капкагы кандай болуш керек, чарасы кандай болуш керек. Бирок бул талаштуу маселеге Молдокемдин мага тийген комузу чекит койду талаш маселеге. Себеби чарасын чоң кылганда Карамолдо Орозовдун комузу. Молдокем комузу, акыркы комузу менде азыр. Ошонун чен өлчөмдөрүн баарын, мойнун, бияк эң кеш болгонун, чарасын баарын ченеп отуруп, мындан ашар үлгү ашып кете турган издебеш керек экен деген жыйынтыкка келдим. Себеби эң бүт талаптарга жооп берген комуз. Албетте, жөн эле карагай капкактан салыштырганда Марый карагайдан капкак күчтүү, жакшы добуш берет. Тепкеси теректен же сөөктөн болуш керек. Анан чен өлчөмдөрү ал эми турмуштан алынганда, себеби чарасы чоң болуп калганда мурду менен сүйлөп калат деп коет го. Кээ бир адамдар мурду менен сүйлөйт. Ал так сүйлөбөй калат экен. Добушу чоң, мындай катуу чыкканы менен тили так болбой калат экен. Домбураныкындай болуп калат. Ушундай болуп, мындай мурду менен сүйлөгөн адамдай болуп, комуз так сүйлөбөй калат экен. Кара күүлөргө мындай үстүртө келет экен да, өзүнүн жеткисе деңгээлде добуш алып чыга албайт экенсиң. Мына ушундай изденүүлөрүн баары дагы табигый нерсе болду. Ошо жакшы аспап жаралсын деген тилек менен. Бирок кийин мен айттым усталарга, эми Молдокемдин комузунан ашып кеткен комузду силер чаба албайсыңар, чапсаңар мына ушул эле чен өлчөмдө чаап жүргүлө деп. Азыр музыка аспаптарда айып жок. Азыр музыка комуз аспабы азыр бийик деңгээлде өрүктөн. Илгери бир жакшы өрүк комузга бир жылкы берген доор болгон. Кыргыз ушунча баалаган.
негизи бир комуздун баасы бир кой деп жүрөт, Эми ал мындай үйдө Орто эсеп менен. комуздарда эгерде мындай кара күйгө келе турган мындай да комуз аспабы өтө сапаттуу болсо кылына чымын конот, конуп учканда дейт. Мына муну байкаш керек. Экинчи маселе кылында. Себеби адамдын тили сүйлөтсө комуздун кылы сүйлөтөт да. Ошон үчүн жана леска тапкан. Бул туура эмес. Себеби темир бузулат да, чыңкылдап калат. Чыңкылдагандан кийин таасири мурдагыдай болбойт. Ошон үчүн ичегиден Ичегиден. кеткут кылып неме чыкканда Жандуу нерсе да, жандуу нерсенин материалы болуп атат да ичегиден. А леска болсо химиядан жасалган да. Мен көп изденип гитаранын нейлон кылдарын да таап көрдүм, бирок ичеги кылга жетпейт экен. Ичеги кылга жетпейт. Анан дагы бир маселе ортоңку кылын молдокем фа диезге бурайт экен. Демек өтө бош буралат экен да. А эгерде катуу бурап койгондо таасири мурдагыдай болбойт, жакшы болбой калат экен. Анан ыбыкемдин быйыл биз кеңешип отуруп жана Кыргызстан улуу мурас жобого ылайык муногу төш белгини иштеп чыгып, ушуну Ыбырай Туманов алтын комуз деп сынак жарыялап атпайбызбы? Биздин максат ыбыкемдин күүлөрү кеңири четилсе, кеңири элге жетсе. Бул киши өз убагында саясий көз караш менен жакшы бааланбай калды. Эркек баласы жок, анан эркек бала көрөмбү деп токол алган, анан баягы көп аял алууга катуу каршы Сайыздын убагында катуу болчу да. Катуу саясат болуп, анан ошон үчүн бир аз саясатка дал келбегенден кийин бааланбай калды, аты чыкпай калды. Биринчиден күү жаратуучу комузчу катары акыркы эки кылымда тең жок, ылкеме тең жок комуз. Анан ушул комуз өнөрүнө дагы бир алдыга бир-эки кадам жасап, анан кеңири жайылтууга өбөлгө болобу деп ушундай төш белгини коюп атабыз. 3-4 баскыч менен комузчуларды сынап, негизи өнөр утсун деп атабыз да. Бул сыйлык ушул 20-жылдагы 9-сентябрда комуз күнүндө тапшырыла турган сыйлык. Ошон үчүн. Анан бул сыйлыкты ошол комузчулардын ичинен жанагы конкурста эң баягы чебер черткен комузчуга комуз күүлөрүн кеңири билген, анын ичинде Ыбырай Тумановдун күүлөрүн, башка дагы күү чыгарган комузчулардын күүлөрүн жакшы черте алган, балким өзү дагы күү чыгара алган бүгүнкү замандагы биздин замандаш комузчуга тартуулана турган буйруса сыйлык деп тилек кылып атабыз. Тилек кылып атабыз. Анан муногу Союз убагында, агай, Советтер Союзунун убагында комуз күүлөрү боюнча бир антология чыкты эле да, пластинкалардан турган. Азыр албетте андай пластинкалар баягы жок болуп калды, аны ойното турган аппараттар деле жок болуп калды. Бүгүнкү күндө могу радиолордон комуз күүлөрүн берип жүрөт. Комуз күүлөрү боюнча Асан Кайбылдаев агайдын комуз күүлөрү деген 2 томдук китеби жарык көрдү. Анан могу Кызыл Суу кыргыздарында дагы Мамбет Акун деген биздин замандашыбыз кыргыз элдик күүлөрү деп бу жерде дагы 250 күүнүн нотага түшүрүп жазган экен. Бирок ушу нота жагынан айтсаңыз, комузду нотага түшүрүп үйрөнүүгө мүмкүнбү же кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү барбы? Бизде баардык эле аспаптар, баардык эле элдердеги аспаптардын беренелери бар. Анан ушу жана Япондун самисени менен кыргыздын комузунда экөө тең 3 кылдан, бирок берене жок. Анан берене жок болгондон кийин муну үйрөнүү дагы өтө татаалдай сезилет да. Анан муну бирок мындай алып карасаңыз, бүгүнкү күндө чет элден келген баягы студент болуп жүргөн жаштар, япондор, европалыктардын комуз черткендерин көрө калып жүрөбүз. Ошо бир жөнөкөй күүлөрдү үйрөнүп алып, анан ушул комузду үйрөнүү боюнча дагы айтсаңыз. Тарыхта мен кызык маалымат таптым. Чыңгыз хан доорунда ар бир 10 жоопкердин 9-у
түрк насили болгон экен. Муну күмүлөп жазып атат. Ар бир 10 жоокеринен бирөө моңгол болсо, 9-у түрк насилинен болгон деп. Ошо доордо 180 жыл бою канча жерге, канча элге комуз аспабы ошол жоокерлер аркылуу тараган экен. Бирок алар черт алган эмес экен. Үйрөнүү өтө татаал экен да. Жеңил болсун деп кылды эле берене кылып мойнуна ороп койчу экен, байлап койчу экен да. Мойнуна байлап, ошондо жеңилирээк. Бу беренеден бас, бу беренеден бас деп. Негизи табияты комуз кандай аспап? Бул төкмө комузчуларга ылайык аспап да. Жазма акын дейбиз, төкмө акын дейбиз. Айырмасын эл билет да. Мына жанагы беренеси бар аспаптар бул ошо жазма акындарды элестетет. Беренеси жок комуз төкмө аспапта, төкмө. Себеби эмне үчүн комузду үйрөнүү өтө кыйын? Себеби мындай сөздү мен Будайбек Аксакалдан угуп калдым. Будайбек Сабыр уулунан. Будайбек Сабыр уулу. Жаш кезинде шерине беришкен. Манасчылар, акындар, комузчулар. Эми ал убакта холодильник жок. Анан шорпо сагынат да. Анан 10 күндө бир мал союп, чогулуп алып, ошол эт, шорпо ичип, баарлашып. Анан ошондо Молдокемден Шекербек Шеркулов Аксакаланда жаш кези бир күйөө бизге мурас кылып үйрөтүп койбойсузбу дейт. Анан бир кайрыгын көрсөтөт, эмки шеринеде дагы 2 кайрыгын, анан кийин дагы 4 кайрыгын ошентип отуруп, аягында күйүү бүткөндөн кийин эми баарын кошуп чертип бериңиз дейт. Молдокем чертет. Анан Шекем айтат, бизди адаштыра бересизби? Сиз мындай кылып чертип келдиңиз эле кайрыктарын бүгүн мындай кылып чертип койбодуңузбу дейт. Анан Молдокем айтыптыр. Жүрөгүң каяка жетелесе ошондой кылып чертип жүрбөйсүңбү сен? Бир четкенде баарын бирдей эле черте берсең, тажайт да угарман дептир да. Көрдүңүзбү? Бул төкмө аспап. Ал эмнени Манасчылар да эле да. Манасчылар да. Саякбайдын жанагы Тайторуну чапкан менде 4 жолу жазылган, 4 жолу айткан записи бар. Төртөө 4 бөлөк. Бирок мазмуну бир эле. Мазмуну бир. Таасири бөлөк да, айтуусу да бөлөк да. Ошондой бирок төкмө комуз күүлөрүн аткарыш үчүн чеберчилик бийик болуш керек да. Бир жерде илип чертсең, эмки жолу чертсең, уруп чертесиң, кайрып чертесиң, кагып чертесиң, бир аз берене жок. Бир аз төмөнүрөөк аласың 1 мм, же ортоңку кылым бөлөктүн ортага бурап коесуң. Ошо менен мына комуз аспабы бул төкмө өнөрдүн аспабы да. А биз эгерде нота менен үйрөнгөндө, ал эми багы жаттап алгандай да. 1000 чертсең бир эле чертесиң. Ошон үчүн адам 1 угат, 2 угат, анан кызыгуусу жоголот. А Молдокемди ошо Будайбек Аксакал айтпадыбы? Бир жолу дейт, акындарды мен кызыгам дейт. Себеби куйкум сөздөр, күлөсүң, жыргайсың, рахаттанасың. Анан кечигип Молдокем келди, мен ичимен жактырган жокмун дейт. Эми бул киши чертип алып, комузун чертсе, акындарды укпай каламбы деген ушундай бир кыял болду дейт менде. Анан Молдокем чертти, ошол тараганга чейин бир дагы акын, бир дагы ырчы эч бир өзүнүн өнөрүн уюп гана отуруп, мен дагы ошол кандай убакыт өткөнүн билбей калдым. Комуздун мен кереметин ошондо түшүндүм dedi. Албетте Молдокем чебер. Бул киши алып комузчу десек болот да. А эми жана жаттама комузчулар, же болбосо тарыхын тажымалын билбеген, же чала кайрыган, толук кайрбаган, бул албетте жанагындай таасир бере албайт. Союз убагында сиз айткан комуз күүлөрү жыйнак болуп чыкты. Алар мындай болду. 50 жылдык СССРдин 50 жылдыгына, анан кийин Баланча мааракесине деп 10 күү ашып кетсе, 12 күү табакта. Биз 1995-жылы атайын топ түздүк. Балбайлак уушуп, Асан Кайбылдагы аксакалдар, бир топ комузчулар, анан фондуда жазылып калган күүлөрдүн баарын карап чыгып, 135 комуз күүсүн жыйнак кылдык. Жанр деп коет, бөлдүк. Кайрыктар, толгоолор, ботойлор, кербездер, айтым күүлөр деп, анан ар бир күүнүн кыскача тарых тажымалын айтып, анан эң
үлгүлүү чертилген күүлөрдү жыйнакка. Эгерде тынбай уксаңыз 7 саат 30 мүнөт угасыз. Ошол 5 анда жанагы лента, магнитный лента, кассеталар, ошол 90 мүнөттүк кассетанын 5-өө толду. Биз депутаттарга бердик, айрымдары тиги эмеге нускага сатыкка коюп коюшту, түшүнбөгөнбү же баалабагандар. Бирок ошондо аракет болду. Ошондон кийин 135 күйдөн көп жыйнак чыга элек. Эми мисалы мына эмки жылы комуз күйүүсүн белгилегенде жакшы болот эле, 250-300 күйүүнүн жыйнагын азыр мына цифровой техника бар. Азыр жанагындай лентага кереги жок. Бирок албетте бул өтө жоопкерчиликтүү иш. Анын үстүнөн билимди талап кылат да. Ким кандай черткен, бир эле күү камбаркан тиги кишинин камбарканы, маш камбаркан, колхоз камбаркан деп баарын ажыратып, өзгөчөлүктөрүн белгилеп, бул эми келечекте аткарыла турган иш. Негизинен жалпысынан айтканда мен эмнени байкап турам? Комуз күнүн белгилеген жарлык, ана мына манасчылар, акындар, жалпы кыргыздын рухий казынасы кеч болсо дагы кыргыз элинин жан дүйнөсүнө кайта кайрылып келгендин алгачкы кадамдары деп мен ушундай деп баалайт элем да. Албетте бул кубанычтуу окуя. Жалпы журт муну колдош керек. Жерлерде комузга ынтызар, жана комузду тиштеп, биз да комуздун башын тиштеп өстүк да. Бу дагы жөн эмес. Себеби жаш балага, жаңы эле буту баскан балага кел комузду тиштеп турчу деп кандай бир илим түшүнбөгөн таасир берчү ыкма окшойт деп калдым. Ушундай. Анан мен ушул биздин бир замандашыбыз Японияга барып, баягы ушул жакта бир аз иштеп келди да. Анан баягы бул жактан кетип атканда комуз алып алгам дейт. Анан анча мынча бир чала учук күү черте алам дейт. Анан барган жерден эле баягы комузду көтөрүп жүрөм. Анан япондор аябай кызыгат дейт. Анан ойноп бер дейт, ойноп берем дейт. Ай, шунчалык авторитеттүү болдум дейт Японияда. Кыргызстанда жок авторитеттүү болдум деп айтып берген да. Анан бул дагы биздин ошол кыргыздын комузунун касиети, комуздун таасири болсо керек. Анан агай мына сыйлыкты Кудай буйруса ошо эмки жылкыга биздин комузчуларга, чоң комузчуларга ыйгаралы деп атабыз. Бүгүнкү күндө баягы Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп койсок болот. Жана Закирбек сыяктуу, Закирбектен кийин да чыккан мыкты черткен кыздарыбыз, балдарыбыз чыгып атат да. Мунун өзү дагы ушул комузду пропагандалоо, комузду жайылтууда, комуз күүлөрүн жайылтууда бир өзгөчө бир бул сыйлык жаштарды шыктандырат болуш керек деп ойлойм да. Анан бул сыйлыкка талапкер катары жаш курагы канча болуш керек, же жаш курак эсептелбейби, комузду черткен эле жагы бола, ушуга да токтоло кетсеңиз. Албетте жаш курагы чектелбейт. Биринчи баскыч бул Ылыкемдин Жыргал күн, Жаш тилек, Жеңиш, Боз салкын, Паровоз, Камбаркан ушу күүлөрүн милдеттүү түрдө чертип бериш керек. Бул сынак декабрь быйыл жүрүлөт. Сиздин студияңызга шарт берсе, калың эл угат да. Негизи калың ел угуп, ошого баа берип, ошону мындай баалап түшүнсө. Экинчи баскыч тарых күүлөрү. Биздин комуздун өзгөчөлүгү кыргыздын тарыхы бүт күүлөрдө камтылган. Манас күүлөрүнөн баштап Шүдүнгүт, бул жана Атила доору, анан кийин Кет бука Чыңгызхандын доору, анан кийин Боз жорго, бул Шырдакбек бабабыздын доору, анан кийин баягы жоокерлик доордо Саадат какты. Бул дагы тарыхый күү. Мына ушул күүлөрдү март айында чертирип милдеттүү түрдө студиядан элге тарых тажмалын айтсак, доорун айтсак, окуяга кандай окуяга арналган. Үчүнчү баскыч бул күүлөрдүн эң бийик деңгээлге жеткен чеберчиликти талап кылган Кайра качпа. Анан Бешик күү, Кыз ойготоор, Эмгек бакыты, Тоо булагы.
Бул июнь айында эмки жылы буйруса Кудай кааласа сынак жүрөт. 4-чү мына кербезден бир күү өзү каалаганын, кайрыктан бир күү, толгоо, ботой, шыңгырама, айтүнгү ар бирөөнүн бир күнү өзү ыктыяры менен чертип берип, бизде сиз туура айтып атасыз, жаш өсүп келаткан комузчулар бар. Бир кемчилик биздин комуз күүлөрү Европа музыка теориясынын чегине мындай кысып туруп ошого мындай камтып койгондо, а өзүбүздүн залкар комузчулар андан кеңири чыгып четкен да. Ушул жерде чоң маселе болуп турат. Себеби Европа музыканын теориясы ал бөлөк дүйнөнү өзүнө камтыган. Биздин комуздун өзүнүн табияты бир аз бөлөк. Көчмөн философиясы. Бул жерде бөлөк. Табияты менен дагы журулушканы бар. Анан бөлөк дегени мындай да. Биз комуз күүлөрүн нотага түшүргөндөрүн көрүп келатабыз. Эгерде ошо залкар комузчулар черткенин салыштырсак, нота менен ажырым бар. Дал келбейт бирине. Себеби нотага түшүрүү ыкма комуз күүлөргө, комузга ылайык таштырылган эмес дагы. Ал жерде бир эле колго нота жазылат. А пианинода 2 колго нота жазылат. Келечекте комуз күүлөрүн сол колун оң колуна жазыш керек. Себеби оң колу ыкмасын билбесе, жалаң эле сол колуң менен күүдү бийик жеткизе албайсың. Кептин көбү оң колдо. Биз ошол залкар комузчулардын оң колун көрбөй калдык, билбей калдык. Ошон үчүн күүлөр бир аз тусу кем болуп чыгып атат да. Бул келечектин иши. Бирок бул өтө маанилүү маселе. Муну турмуштан биз көрдүк. Нотага Чалабыз Исабаев абдан чоң эмгек кылган, нотага түшүргөн. Бирок айрым күүлөр ошол залкар комузчулардын аткарганы менен нотага түшүргөнүн бир салыштырып отурсак, 70%, 75-80% эле күү нотага камтылган. Себеби жанагындай сыры билинбей калды да, бааланбай калды. Агай, мына бизге берилген убакыт дагы соңуна келип калды. Анан ушул Кудай буйруса могуреки Ибрай Тумановдун Алтын комуз деген төш белгиси. Алтындан анан бриллиант. Мунун таза алтындан анан бриллиант чегерилген төш белги. Анан мунун маңызын дагы элге түшүндүрө кетсеңиз, эмне үчүн Кыргызстан желеги турат, эмне үчүн 5 жылдыз, ушуга дагы токтоло кетсеңиз. Бу жерде сөз кыска эле, бул өнөр албетте бизге жараткандан буйруган. Мына борбордогу бриллиант, ошол улуу өнөр, улуу касиет. Ошол касиеттин нуру мынагу жашыл түстөгү, жашыл жаз мезгили жаңыланууга тиешелүү деп кабыл алабыз да. Ошол комуз касиети, комуз өнөрү жер жүзүндөгү 5 континентке Кыргыз мамлекетинин атынан ошонун алдында өнөр болуп тараса экен, комуз дүйнө жүзүнө, дүйнө элдерине дагы ушул пайдалуу болсо экен, эң биринчи албетте Кыргыз эли. Жаңы мамиле кылып комузга, комуз аспабына ыбыкемдин чыгармачылыгын жаңыдан бааласа экен деген тилек менен мына жашыл түс кылып атабыз. А биягы алтын болгонунун себебин айтсаңыз. Бул мындай да, кайсы бир доордо кыргыздар алтын доорду башынан өткөргөн. Бай кедей жок. Бул адилет, теңчилик. Алтыны аттын башындай болгон. Сайдын ташындай алтын ар бир үйдө болгон деп киселеп жазып атпайбы? Ошо доор, теңчилик, адилет, акыйкат доору, бай кедей болбой, баары тең болгон алтын доор, ошо доорго элестетип, ошо доордун мурасы катары бааланса деген тилек. Анысына алтын чирибейт, алтын эч убакта бузулбайт, дат баспайт. Кыргыздын күүлөрү да ошол алтын сыяктуу эч убакта бузулбаган күүлөр деген маанини тилекти ушул жерде камтып атабыз. Урматтуу теле мына быйыл декабрь айынан баштап кийинки сентябрга чейин 4 этаптан турган ушул комуз күүлөрүн чертүү
боюнча конкурска катышыңыздар. 7 жаштан баштап 90 жашка чейинки комуз черткен өнөр адамдары катышса болот. Эч убакта аларга чек жок. Ушул Ыбырай Туманов алтын комуз төш белгиси үчүн ат салышсаңыздар болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү өтө мазмундуу жана кызыктуу маегибиздин ушуну менен аягына чыгып атабыз. Бүгүнкү биздин маектешибиз элге, кыргыз элине белгилүү болгон инсан, комузчу, публицист, жазуучу, коомдук ишмер, мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Исламович Сарыгулов агай болду. Агай, сизге рахмат. Ден соолугуңуз чың болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.